бул жакта эле калчы, мен жалгыз каламбы дегендей деп айттым. Бирок булардын иши ушул экен, мен антип бир айтканым эле боло бербейт экен. Бул жакка барып бир сабак алып келдим. Баарыбыз эле баягы дүнүйө дей берет экенбиз, ушу бир күндүк экен да дүнүйөнү ошону билип келдим мен өзүм барып лично. Түркиянын жер титиреген аймактарына биринчилерден болуп жардам колун сунган кыргыз куткаруучуларынын биринчи бөлүгү бүгүн таңкы саат 2:35 Бишкектеги Манас аба майданына конду. Ал арада өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери атайын сапка тизилип, куткаруучулардын жакындары чыдамсыздык менен аларды күтүп жатты. Кыргызстандан барган 180ден ашуун куткаруучуларды тосуп алуу үчүн келгендердин арасында Майрам Зариева да бар. Ал 7 жылдан ашуун убакыттан бери куткаруучу болуп иштеп жаткан жолдошун толкундануу менен күтүп жатат. Өмүрлүк жолдошунун өз өлкөсүнө эле эмес, өзгөгө да жардамын тийгизип жаткандыгына сыймыктанып, башында Түркияга барууга каршы болгондугун да айтты. Жолдошум менен сыймыктанам. Ошондой эле коркунучтуу да болот. Өз өмүрлөрүн тобокелдикке салып ушундай бир эле Кыргызстан эмес, башка элге да жардам этип аткан Кудайга шүгүр. Барбай эле койсоң эмне болот? Ал жак өтө кооптуу. Бул жакта эле калчы, мен жалгыз каламбы дегендей деп айттым. Бирок булардын иши ушул экен, мен антип бир айтканым эле боло бербейт экен. Көп өтпөй залга куткаруучулар да келип баштады. Аларды тосуп алуу иш-чарасына өзгөчө кырдаалдар министри менен Түркия мамлекетинин Кыргызстандагы элчиси да катышты. Türkiye Respublikasında jер titiriyor болгон аймакта издөө куткаруу иштерин жүргүзүп, натыйжада 8 тирүү адамды таап, 198 жансыз адамдардын денесин таап, өлкөбүзгө терс окуясыз кайтып келдик. Биргелештирген отряддын командири полковник Асанов. Түркиянын жер титиреген аймагына барган фельдшер Канзада Чырмашева куткаруучулар 12 сааттан кезек-кезеги менен иштегенин, башында коркуу сезимдери болгонун айтат. Бирок кийин аларга карата элдин колдоосун көргөндөн кийин өзүнчө күч пайда болуп, өз өлкөбүздү куткаргандай эле иштеп жаттык деп билдирди. Ал жака барганда бизде коркуу сезими болгон, бирок башында баргандан кийин балдардын духун көрүп, уже мындай биздин элибиздин колдоосун көрүп, бизде аябай сонун күч пайда болду. Балдар бири дагы мындай коркууда болгон жок, баары күч менен иштеп атты, жан дили менен өзүнүн өлкөсүн куткаргандай иштеп атышты да. Ал эми өкүмүнүн дагы бир куткаруучусу Бексултан Савитбек уулу буга чейин мындай окуялар практикалык түрдө болбогондуктан алар жөн гана окуу жана атайын машыгуулардан өткөндүгүн айтат. Ал ошондой эле жер титиреген аймактарга барууда өзүнчө чоң сабак болгондугун белгилейт. Буга чейин бизге практикалык жүздө эч качан болгон эмес. Биз жөн гана окуу машыгууларда аракет кылып жүргөнбүз, ушундай болот деп, мындай өзүбүздүн көз караш мененчи. Эми на самом деле практика менен теория эч качан дал келбейт. Практикада негизи башкачараак экен. Эми баягы менин эң негизги бир ушул жакка барып бир сабак алып келдим. Баарыбыз эле баягы дүнүйө дей берет экенбиз, ушу бир күндүк экен да дүнүйөнү ошону билип келдим мен. Түркиядагы эң акыркылардан болуп мекенине кайткан кыргыз куткаруучулары жалпысынан жер титиреген аймактардан 8 тирүү жаранды жана 198 адамдын сөөгүн алып чыгышкан. ӨКМдин маалымат кызматы катары жер титиреген аймактарга барган Нурзат Муратбекова кыргыз куткаруучулары башкалар издеп эч ким жок деген жерлерден да тирүү жарандарды алып чыккандыгын айтты. Ошол тилкеден башка куткаруучулар андан мурун келип карап, бул жерде эч ким жок, керек болсо каза болгон адамдар жок деп дагы кеткен экен дагы. Биздин куткаруучулар келип дароо ошол жерден 3 адамды аман эсен, андан сырткары ошол бир үй бүлө экен, 2 адам тилекке каршы көз өтүп кеткен, 2 адамдын сөөгүн чыгарып беришти. Ошол аймакта жашап жүргөн туугандары, аман калган туугандары ошол жерде кетпей, биздин куткаруучулардын колунан кармап, колунан өпкөнгө чейин даяр болушту. Ушул жерде менин энем калып калды эле, ушул жерде менин балам калып калды эле, жок дегенде ушунун сөөгүн чыгарып берип койгулачы деп ыйлап ушундай турушту биздин куткаруучуларга. Биздин куткаруучулар ошол учурда эч коркпостон кооптуу жерге барып туруп, ошол туугандарынын сөөгүн чыгарып берип атты. Эске салсак, 6 февралда таңга жук Түркия жана Сириянын аймагында очогунда 7,8 балга жеткен катуу жер титирөө катталып, андан көп өтпөй күчү 7,6 балга жеткен экинчи жер силкинүү орун алган. Жаратылыш кырсыгынан Түркиянын бир нече шаары кыйроого учурап, көптөгөн курмандыктарга алып келди. Максат Боронбаев, Бейтарап, Бишкек шаары.